милиция кызматкерлери эсиңердиге келгиле. Элге каршы чыкпагыла. Тескерисинче, Садыр Жапаровду жанан айланасындагыларды, Камчыбек Ташиевди жанан айланасындагыларды, Улан Ниязбековди баш кылып, барын кармагыла да камагыла. Камагыла. Эки достун ыплас саясий оюнуна аралашпагыла. Ким Бишкекте болсо, тез аранын ичинде, азыр эски аянтка, тарых музейинин артына жөнөгүлө. Кул болбойсуңарбы? Күнөө ил актап атып тажатыңарбы? Ал кымбат, бул кымбат, тигини камап салды, муну камап салды деп. Давай чыккыла. Чыккыла. Азыр уже башталды. Мына лидер керек дедиңер, лидерлер келатат. Эл керек дедиңер, эл келатат. Турат ошол жакта. Адилет. Турат ошол жакта лидерлер келет азыр мына. Симук байке, бүгүн сиздин күнүңүз. Бүгүн сиздин күнүңүз. Буга чейинки кылгандарыңыздын баары грош сына болот. Анткени булардын бийликке келип калышына тура Сооронбай Шариповичтин бийлигин кулаганына сиздин салымыңыз чоң. Бирок булардын келип калышына кандайдыр бир деңгээлде моралдык жоопкерчилик болуш керек. Сизде дагы, менде дагы, көпчүлүгүбүздө. Бишкектин тегерегиндегилер, жаңы конуштар, Бишкек шаарынын тургундары тез аранын ичинде азыр тарых музейинин артына эски аянтка жөнөгүлө. Башка район областтагылар, областтын борборлоруна, райондун борборлоруна чогулгула. Райондук администрация, облустук администрациянын астына чогулгула. Ил актап атасыңарбы? Тажадыңарбы? Окуй Бакиевди алып келген таттап атасыңарбы? Тигил кымбаттады, бул кымбаттады, Баткенди берип салды, Кемпирабадты сатты, мына кече күнү 7 тонну сатты Максим Бакиев. Тажадыңарбы? Чыккыла анда. Чыкпайбы анда, баарыбызга чала өзүбүзгө, намысыбызга келели, туугандар, намысыбызга келели. Мен бат-баттан чыгып турам эфирге. Азыр маалыматтарды алып дагы чыгам эфирге. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Урматтуу күч түзүмдөрү. ГКМБнын, УКМКнын, ички иштер министринин кызматкерлери, булар кылмышкерлердин мыйзамсыз буйруктарын аткарбагыла. Бул легитимсиз бийлик эч качан мыйзамдуу буйрук бере албайт.